Кийинки каршы сурообуз анча мынча өзгөчө жаңы группа түзүп аткан адамдар айтат, бул каршы сурооду. Канча акча таптың иштеп өзүң байыдыңбы анан дегендер болот. Эгерде 1-2 жыл иштеп калган болсоңуз дагы, эми кээ бир адамдар 1-2 жыл иштейт, бирок жүгүрүп киришип иштебейт да, анан кошумча сатып жүрүшөт. Анан кийин группа түзүп баштаганда алар айтышат, канча болду иштегениңиз десе, шунча жыл дейт. Чынында сиз эч убакта эгерде буга чейин заказ алып иштеген болсоңуз, анан кийин айталы жакында группа түзүп иштегенге киришсеңиз, эч убакта мен шунча жыл иштедим дебеңиз. Мен буга чейин кошумча заказ алып иштейт элем. Азыр группа түзүп иштеп, мына чоң айлыкка чыгам деп аракет кылганыман бери 1 ай болду. Качан группа түзүштү баштаган болсо, ошол убакта айтыңыз. Ошол туура болот. Демек, эми жооп берип атканда кантип беребиз, Эгер эми баштаган болсоңуз, мен эми баштадым дейт экенсиз, Мага чейин 2-3 жыл мурун баштап азыр ийгиликке жеткен адамдардын сабак алып, аларды көрүп турам. Алар менен бирге иштейбиз. Алар бизге бизнес курууга жардам берип турат. Анан билсеңиз керек, көпчүлүк бизнесте акча дароо түшпөйт. Башында көп акча киргизет. Бизнесте, мисалы, дүкөн ачсак, миллион сомдук тегерегинде акча менен башташ керек болот. Же башка бизнесте 300-500 миң сом менен башташ керек болот. Бул боюнча менин бай адамдардын сырлары экинчи бөлүгүн көрсөңүз, ошол жерде мен как раз кадимки бизнес менен тармактык маркетингде экөөнүн плюс минустарын айтып кетем. Кыйынчылыктарын жана күчтүү жактарын айтып кетем. Ошол жерде көбүрөөк түшүнүп аласыз, Анча-мынча көбүрөөк билгиси келген адам болсо, көбүрөөк түшүндүрүп көрсөтпесеңиз болот, баракка чийип. Анан 1-2 жыл өзүн өзү актоо үчүн иштейбиз. Киргизген акчабызды чыгаруу үчүн иштейбиз. Бул бизнесте биз 1000 сом же 2-3 миң сом менен баштайбыз. Ал акча уже давно чыккан, же чыгарып бүтөйүн деп калдым деп айтасыз, Бирок бул бизнесте чоң акча салып, тобокелге барбастан кылса болот. Эми давно чыккан дегенде сиз жеп койгон акчаңыз чыкканга эсептелет да. Сиз эми башка жерде иштесеңиз деле сиз чыгардым деп ойлойсуз, бирок жеп койгон болушуңуз мүмкүн эгерде жеп коюп аткан болсоңуз да. Анан албетте сиз чоң акча таап атсаңыз, анда жеп койгондон да тышкары калып турат. Эми бирок бул да ошондой эле убакыт ичи курулат. Тез курулбайт деп айтат экенсиз. Мен билем, жарым жыл ичи мен 20 миң 30 миң акчага чыгам, аны билем. Айлыкка ишке кирсем мен дароо чыгам деп айтасыз, Бирок деп айтат экенсиз, ал менин бизнес эмес, жана башка деген. Буга чейин мен жооп бердим, ошон жооптарды айтып кетет экенсиз. Мен дароо 5-7 миң айлыкка иштегенден көрө, жарым жылдан кийин 20 миң 50 миң айлыкка, болгондо өз бизнесимден чыккан айлыкка чыккым келип, ушул убактылуу кыйынчылыктарга даяр болуп иштеп атам дейт экенсиз. Ленин деле революция кылам дегенде канча кыйынчылыктан өтүп, анан максатына жетти. Ал менен бирге ошол ишти жасаган адамдар да жакшы жумуш орундарына, саясий ийгиликке жетишти. Алар Ленин революция жасагандан кийин кошулам силерге дегендерди эч жака жакшы орундарга берген жок, туурабы? Кандай дейсиз? Азыр сиз менен бир мындай кылбайбыз, бирок революция кылчу болсок, бизге ошол азыр мен даярмын, ошол тобокелге барууга даярмын. Мен силер менен биргемин, ошол идеяга ишенем дегендер менен эртең келечекте башкарабыз мамлекетти, туурабы? Биз ойлогондой, биз азыр сүйлөшүп алгандай башкарабыз. Ошону туура деп эсептесек, Ал эми кийин пайда болуп калгандарга биз эмне бериш керек? Ал тобокелге барган жок, ал ошончо рискке барган жок, ал ошончо элди жыйнаган жок, мындай караганда ал эч кандай иш жасаган жок. Биз эмнеге аны коюшубуз керек? Жакшы жоопкерчилиги чоң кызматтарга. Ылдыйда иштесе иштей берсин деп айтабыз, Биздин бизнесте да бул бизнести сынап, башкалар акча тапса анан кошулам дегендер кийин кошулам дей турган болсо, кийин уткуруп коюшу мүмкүн. Анткени биз уже чоң команда куруп, башка уровеньде жүргөн болобуз. Бирок сиз биз ийгиликке жеткенден кийин кошулам десеңиз, биз сиздей адамдарга эшик ачык деп тосуп ала беребиз, жардам беребиз. Болгону азыркычалык убактыбыз болбой калат. Азыркычалык көп убакыт бөлө албай калабыз. Тандап иштеш керек болот. Чындап иштейм дегендер менен иштейбиз. Анан жөн эле көрөйүнчү дегендер жардам бергени чынында убактыбыз жок болуп калат. Ошол жагын эске алыш керек болот. Башка бизнес болгондо биз уже бизнести раскрутка кылып койдук. Эми кошулам десең, анда 500 миң сом эмес, 3 эсе беришиң керек болот. Себеби бизнес бутуна туруп калды. Тобокел жок мурункудай деп айтат, туурабы? Биздин бизнес башкача болгон үчүн келип биз менен бирге жасасаңыз боло берет. Ошондой эле. Болгону, ошондо сен башында иштеп койдуң. Биз эми кеч калдык деген ой келиши мүмкүн сизге. Ошону айтканда ушул сөз эсиңизде болсун. Эч убакта кеч болбойт. Буга чейин каршы суроого жооп берип кеттик, Ошондон бир-эки мисал келтирип кетсеңиз болот. Бул жерде башындагылар эмес, бул жерде чындап менет кылгандар илгерки жетет. Болгону ошондо сиз аттың кылышыңыз мүмкүн. Ошол жарым жыл мен сынап жүрө бербей, ошондо кыймыл аракет кыла баштасам, азыр мен дагы силердей уже акча таап аткан болот элем. Эми мен жарым жылга кеч калдым деп айтсаңыз туура болот. Же ошол убактын башка нерсеге кетирбестен, ушуга кетирсем мен уже убак эле жеткен болот элем дешиңиз мүмкүн. Азыр жарым жылдан 2 жылдан келсеңиз деле эшик ачык. Ошондо деле сиз ийгиликке жетсеңиз болот. Болгону дагы жарым жыл, 1 жыл өмүрүңүздү багышташыңыз керек болот. Качан келсеңиз дагы. Ошондо кеч болуп калбаса эле, ошол жагы бар да. Ошондо сиз кеч болуп калды дебесеңиз эле болду да. Бирок андай ойлобогонуңуз туура болот. Анткени өзү азыр байып кеткендердин көбү мага окшоп ушундай жолду басып өткөн. Көпчүлүгү тарыхын изилдесем, мына Шорон ээси Ийгенбердиевдер да ушундай жолду басып өткөн. Биринчи баштаганда алар муравей мотоциклдер болот эле, анан копейка жигулилер болот. Ошолор менен шоролордун сатып ташычу экен да. Өздөрү кичинекей тоодун башында үй бар экен эле, ошол жерде жасачу экен. Ош бириндин ээси бир убакта банкрот болуп калып, өзү көмүр казып калган экен, бир убакта банкрот болду. Азыр көмүр магнат мына.
Анан миллионер, жок дегенде 3 жолу банкрот болуп, анан миллионер болот экен өзүчү. Азыр мына ошол Ошбирдин жетекчиси ээси азыр миллионер. Шоронун ээси миллионер 2 киши, Табалды жана Жумадыл деген. Мен Шоро компаниясында иштегем, тарыхын өтө жакшы билем. Ошол убакта бир убакта алар раскрутка алыш үчүн эмнени гана жасабаган экен да. Ошол кыйынчылык жолду бирок басып өткөн экен. Бир убакта Шоронун ээсине Жалал Абадта филиал ачам деп партнерлорду издеп, адамдарга бизнесин сунуш кылып, кегиле партнер болуп ачалы деп аракет кылып жүргөндө, бир досторум бири айткан экен: "Досум, ушу тобо келе ишиндим, эмне кыласың? Бу жерде Максым Шоро өтпөйт деле, аракет кылбай эле кой, сен ошо Бишкегиңдер өтөт, биякта өтпөйт, бу жерде адамдар Максымды өздөрү жасап алат, элдер кедей" деп айткан экен. Андан көрү сен түрүңдү карасаң, эми бизнес кылып жүргөн адамдын көп акчасы бизнесте жүргөн болот. Анан ол өтө эле бай кийинип, жанда чиренип кийингени аракет кыла бербейт. Эми бардыгы эмес да, кээ бирлер ошентип кийингендер бар. Кээ бирлер кийинбей, алардын баалуулуктары башка да, алар кийимде эмес, алардын бактысы башка нерседе. Адамдарга жардам бергенде жана башка да болушу мүмкүн. Балким ошон үчүн кийинбегендер. Балким бизнеси убактынча кризисте тургандыр. Эми бизнесте кризис болот, өйдө төмөн болот, Анан айткан экен: "Могу түрүңдү карасаң, андан көрү сен прораб болуп ишке кирип албайсыңбы, айлык жакшы төлөбөйт. Ушул бизнесинде кылып аракет кылып тобокелге, эртең белгисиз ишке кылбай, эртең болбой калсачы, мунун анча өтпөй калсачы" деген экен. Эми ошол убакта ошол адамдын оюн угуп, прораб болуп ишке кирип алса, Эгембердиев деген фамилияны уга белек, Шоро деген компаниясын уга белек, укпайт элек, Ошондо ошол прорабтын айтканын кылбаганы туура болгон бекен же туура эмес болгон бекен? Бул эми сиздин өзүңүздүн чечимиңиз. Бул жерде да мына бизнес курган адам келечекте ушинтип кыйынчылыкты өтө турса, сөзсүз түрдө ийгиликке жетет экен. Анан мен азыр канча акча таптым, таппадым, бул главный эмес экен. Главный мен эртең канча акча таба алам, эртең канча акчага чыга алам, ошол главный. Анан бардык компаниялар, бизнестер биринчи адамдын башында пайда болгон. Бардыгы эле сразу миллионер болгон эмес, акырындык менен бирок алар болгон. Себеби алардын башында байлык болгон, ошон үчүн алар байыган. Сиз дагы иштеп атканда кимдир бирөө байыдың банан десе, байлык чөнтөктө болбойт экен, биринчи башта болот экен, анан кийин чөнтөккө келет экен деп жооп берсеңиз болот экен да. Сонун фраза. Ошол Роберт Кийосаки айткан: "Байлык бул чөнтөктөгү акча эмес, бул байлык бул сенин башыңдагы идея. Байлык сен ошол башыңдагы идеяны ишке ашырып аткандыгың. Азыр кайсы жолдо кетип атканың бул байлык. Эгерде сен бизнестерди ачып, активдерди көбөйтсөң, анда сен эртең келечекте байлык жолуна кетип атасың. Ал эми эгерде сен азыр көп акча табып атып, бирок сен пассивдерди алып аткан болсоң, убактың пассивге кетип аткан болсо, акчаң пассивге кетип аткан болсо, келечекте сен банкрот кылып. Ошон үчүн байлык бул убактылуу көрүнүш экен. Мындай түшүнүк бар экен: разорение и бедность деген. Бедность в голове болот экен. Бедность деген бул башыбызда болот экен. Ал эми разорение бул убактылуу болот экен. Убактылуу сиз азыр бай эмессиз, бирок сиз байлык жолунда кетип атасыз. Андыктан кимдир бирөө байыдыңбы деп шылдыңдаса, эч убакта көрүнүп турбаңыз. Болгону ушул маалыматты берип коесуз. Түшүнөбү түшүнбөйбү, ал өзүнүн иши экен, Анан мындай сөз бар экен: люди идут не за теми, кто уже достиг, а за теми, кто идет. Сиз главный байлык жолуна кетип атасызбы? Сиз менен кошулган адамдар болот. Дал ошол адамдар менен жасай бериңиз. Ишенбейби? Мен эртең байыганда келем дейби? Пожалуйста, күтүп жүрө берсин. Аларга көңүл бурбаңыз. Сизге алар азыр кереги жок. Эртең келсе, пожалуйста, эшиңизди ачып тосуп ала бериңиз. Эртең келиши алардыкы күмөн. Алар эртең дагы ар кандай шылтоодо айтып келбейт. Себеби алар жоопкерчиликти алышты билбейт. Алар бирөөгө шылтаганды, бирөөлдү жамандаганды, бирөөгө завидовать эткенди гана билишет. Мен жазгандар иштебей койсочу деген каршы суроо болушу мүмкүн, Эң туура суроо: соода ишинде иштеп көргөнсүзбү деп сурайт экенбиз, Соода ишинде иштеп көргөн болсоңуз, өзү сураган адамдын баары тең эле сатып ала бербейт, туурабы? Сатып алган адам биз дагы кошумча товар ал деп сунуш кылсак, аны да ала бербейт. Кээ алат, кээ албайт, бирок сунуш кыла бериш биздин иш. Ошого карабастан биз сунуш кылып көрө берсек, анан ошондой бир натыйжа чыгат экен, Биз демек ошого карабастан сунуш кыла берет экенбиз, сунуш кылып көрө берет экенбиз. Себеби эле сунуш кыла берсек, 3 кишиден бирөө сөзсүз, же 4 кишиден бирөө сөзсүз кызыгып алып көрөт. Бул да ошондой экен, Фабиликте да ушундай жазган адамдын кээ бирлери дароо иштей баштайт, кээ бирлери башында өзү үчүн эле ала баштайт. Анан алып жүрүп, жакшы экенин көрүп, өзүн өзү айткысы келе баштайт, мактай баштайт, анан заказдар пайда боло баштайт. Анан өздөрү заказ кылып атат деп адамдар сата баштайт. А кимдир бирөө болсо азыр эшин салбайт. Кээ бирлери башка адамдарда алып келип берет, кээ бирлери өздөрү эле иштебей, шерик жаздыра баштайт. Кээ бирлери менен атайын иштешип отуруп группа түзө баштайбыз. Партнер болуп, ошентип отуруп группаңыз чоңое баштайт. Эң негизгиси, талыкпай иштей бергенде бардык эле бизнестерге окшоп акырындык менен натыйжага жете баштайт экенбиз. Анан жакшы эле иштеп койгон экенмин дейсиз да. Зато эртең кечке иштебесеңиз да, акча түшүп келип турчу, акча түшүү булагын жасап койгон болосуз. Чет өлкөлөргө саякаттарга бара баштайбыз. Мына менин командамда азыр адамдар бар. Эртеден кечке иштегени шарты жок, бирок аларга акча түшүп турат. Мына ошондой адамдар да бар. Кошумча иштеп турушат. Азыр эми ошол иштерин бүтүрүп алып, кайра келип киришип акчамды көбөйтөм деген ниетте жүргөндөр. Анан аларды иштөөгө кызыктырып, көбүрөөк алардын кызыгуусуна жараша иш берип, алар менен бирге иштөө боюнча бизде атайын видео сабактар бар. Ошолорду көрүп отуруп, бүт үйрөнүп алсаңыз болот экен. Аларга да бул иш боюнча, бул иште иштеп отуруп ийгиликке жеткен адамдардын окуялары бар. Ошолор боюнча видеолор бар. Ошолорду жөнөтүп турсаңыз, аларда да кызыгуу пайда боло баштайт. Иштей баштайт аларда. Кээ бирлери иштейт, кээ бирлери кызыгат. Кээ бирлери кызыккан бойдон кала берет, кээ бирлери кызыгып иштей баштайт.
Бул жерде эми статистика. 10 кишиге сунуш кылсак, 10 кишинин 1-2 кызыгат. 1-2 кызыккан менен ошонун бирөөсү иштеп калат, бирөөсү анча иштебей калышы мүмкүн. Бул нормалдуу көрүнүш. Бул бир эле биздин бизнесте эмес. Кола компаниясында да, Шоро компаниясында да көп жерде мындай нерсе бар. Мисалы үчүн бизде фабрика лидеров деген фабрика лидеров Шоро деген конкурска катышканбыз 2005-жылы. Азыр арада мына 10-11 жыл өттү. Азыр биз чатта, WhatsApp чатта сүйлөшүп турабыз. Ошол Шоrodо калган бир 2 адам калды. Калганын баардыгыбыз башка тармакта, башка жөрөдө иштеп атабыз. Бирок Шоро ошону жасап көрдү. Кантсе дагы чоң тажрыйба алды. Азыр эми ошолордун арасынан кээ бирлери Шоро менен иштешкени уже вариантты караштырып атышат. Көрдүңүзбү? Кийин болсо да келип атышат экен, Эми менин интернетим жок деген каршы суроо кантип беребиз? Үйдө бирөө жарым барбы интернет колдонгон дейт экенбиз, Сиз анда интернетсиз иштеш боюнча атайын видеолор бар. Мен ошолорду сизге жөнөтүп коем. Сиз ошол видеолорду көрүп чыгып, ошол жерде айтылган жол менен иштей баштасаңыз боло берет. Интернетсиз эле. Анан кийин жакшы акчага чыга баштаганыңызда интернет улап, алып интернет аркылуу иштөө жолунда кошсоңуз болот. Эгерде кааласаңыз өзүңүздүн ишиңизге. Бул эми сиздин ишиңизди тездетет. Бул сиздин ишиңизди тездетет экен жана чоң масштабка чыгарат экен, башка шаарлар менен иштей баштасаңыз болот. Анан да көбүнчө телефон менен иштөө жолу да бар. Таныштарына чыгып иштесе болот. Жарыя берип, жарыя боюнча телефон чалгандар менен маек куруп иштесе болот. Аны да үйрөтөбүз кааласаңыз. Ал боюнча видеону жөнөтүп коем. Көрүп ушул вариант менен да иштеп көрсөңүз болот. Анан мага кызыккан адамдардын WhatsApp номерин сурап айтып турсаңыз, мен сиздин ордуңузга жөнөтүп турам видеолорду деп жооп берет экенбиз,